Социалдык келишимдин негизинде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан бир жолу берилүүчү социалдык жардамды Нарын облусу боюнча 577 тургун алышты. Эми алар жазган долбооруна ылайык кичи ишкерлигин башташмакчы. Нарын районунун Кеңеш айылынын тургуну Нургүл Кыргызбаева колуна тийген 100 000 сомду алып, дароо эле бөлүштүрүүдө. Каражатка музоолуу уй, ашканна кой козу алууну пландоодо. 4 баланын энеси буга чейин 3 жеткинчеги үчүн ай сайын 5400 сом жөлөк пул алып келген. Ал дагы айдан айга жетпегендиктен акыры жолдошу менен кеңешип, жөлөк пулдан баш тартып, социалдык келишим долбооруна катышууну эп көрүшкөн. 5400 сом пособие алчубузда анан мында тиги күтүлбөгөн эле эме болду да, анан уяп келип тиги сүтүн сатып эме кылабыз. Жумасына 1,5-2 миң сомдон болот. Кээде 2 миңден деле ашат, анан ошол жакшы эле болот да. Социалдык келишим долбоорунун алкагында Нарын шаары менен райондун 85 тургуну 100 000 сомдон алышты. Биринчи этапта 70 жашоочуга берилген. Мамлекет тарабынан бир жолу берилүүчү соц жардамды алууну каалагандар арбын болгондуктан кошумча 10 адамга да бериле турган болууда. Жалпысынан 165 аз камсыз болгон үй бүлө алат. 5 жылдан бери алып жүрөм пособияны. Соц контрактка катышканымдын себеби кайра мындай документ тапшырып бергенге менин мүмкүнчүлүгүм жок болуп, анан ошон үчүн ушундай нерсени алайын деп чечтим. Бир жолу берилүүчү соц жардам ат башынын 145 жашоочусуна дагы берилди. 100 000 сомдон Жумгал, Кочкор жана Актала районунун тургундары да алышкан. 3 райондон 277 жөлөк пул алган үй бүлөлөргө 27 700 000 сомдук бир жолку соц жардам көрсөтүлгөнү белгилүү болду. Бул долбоор 2022 жылы дагы Нарын облусу боюнча 250 үй бүлөгө берилген. Биз бүгүнкү күндө мониторинг жүргүзүп, жер-жеринде барып кыдырууда аябай жакшы долбоор ишке ашып атыптыр. Айрымдары эчки багып атышыптыр, сүт багытында, айрымдары сүт багытында уй, тоок өндүрүп атышыптыр. Жакшы бул долбоор жакшы ишке ашып атыптыр. Соц келишимдин алкагында облуска берилген каражаттын суммасы 58 700 000 сомду түзөт. Жакыр жашаган үй бүлөлөргө акчаны берип коюп тим болбостон, аларга бизнести өнүктүрүүнү, санарип технологияларын колдонуу жана базар экономикасына туруштук берүү жаатында кеп кеңештер берилди. Дубанда 7 000 аз камсыз болгон үй бүлө мамлекет тарабынан жөлөк пул алышат. Дүйшөн Шаршембеков, Норус Аблаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.